Саламатсыңар балдар. Бүгүн бизде жат жазуу 8 класс 5 айынын 27-си деп жаздыңарбы. Тема курут. Курут абзацтан баштайлы. Курут актан жасалган аш болумдуу даамдарды жараткан Орто Азиялык көчмөн элдердин эң сүйүктүү азыктарынын бири. Сүйлөм бүттү. Курут актан жасалган аш болумдуу даамдарды жараткан Орто Азиялык көчмөн элдердин эң сүйүктүү азыктарынын бири. Кийинки сүйлөм. Курут курсак ачканда күч кубат берет жана ден соолукка да пайдасы чоң. Кайталайм. Курсак ачканда күч кубат берет жана ден соолукка да пайдасы чоң. Кийинки сүйлөм. Куруттун курамы темир, магний, калий жана кальций сыяктуу керектүү заттарга бай. Куруттун курамы темир, магний, калий жана кальций сыяктуу керектүү заттарга бай. Кийинкиси. Андыктан көздүн көрүүсүн жакшыртат, жаш балдардын боюнун өсүшүн камсыздап, сөөктөрдү бекемдейт. Андыктан көздүн көрүүсүн жакшыртат, жаш балдардын боюнун өсүшүн камсыздап, сөөктөрдү бекемдейт. Кийинкиси. Ошондой эле иммунитетти көтөрүп, клеткалардын жаңыланышына жардам берсе, жаракат алган жерде кандын уюп калуусуна жол бербейт. Кайталайм. Ошондой эле иммунитетти көтөрүп, клеткалардын жаңыланышына жардам берсе, жаракат алган жерде кандын уюп калуусуна жол бербейт. Үтүрлөрдү койдуңарбы? Ошондой эле иммунитетти көтөрүп, клеткалардын жаңыланышына жардам берсе, жаракат алган жерде кандын уюп калуусуна жол бербейт. Кийинкиси. 100 грамм курутта 260 килокалорий бар. 100 грамм курутта 260 килокалорий бар. Бүттү балдар. Ушуну менен жат жазуусу аяктады. Азыр грамматикалык тапшырмалар деп жазгыла дагы. Аныктооштордун алдын сызып, мага жибергиле кечки 5-ке чейин. Саламатта калгыла.